Акыркы жылдары Россияда миграциялык талаптар күчөп, ар кандай укуктук чектөөлөр тынымсыз кирип жатканына карабай, Россия Кыргызстандын эмгек мигранттары көп жүргөн өлкө бойдон калууда. Акыркы 2-3 жылдын аралыгында Россиянын 30дан ашык миграциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилди. Андан улам Кыргызстандын Россиядагы элчилигине күн сайын ар кандай көйгөйлөр менен кайрылган жарандардын саны көп болуп, күн сайын 500дөн 700гө чейин жарандар ар кандай суроолор менен кайрылышат. Мындан тышкары жарандардын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо, жаңы миграциялык мыйзамдардын кесепетинен реестрге түшүп калгандар, укук коргоо органдарына кармалып калгандар, же чет элдиктер убактылуу кармоо жайына кармалып тургандар жана башка көптөгөн маселелер боюнча консулдук укуктук консультация жана жардамдарды алуу үчүн кайрылышат. 2025-жылдын биринчи жарым жылдыгында элчилик 89464 жаранга консулдук кызматтарды жана иш-аракеттерди көрсөткөн. Алардын ичинен жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча 6249 жаранга көмөк көрсөтүлгөн. Элчиликтин түз байланыш телефону аркылуу 2025-жылдын 6 айында 19655 жаранга укуктук консультация берилген. Ошондой эле социалдык тармактар аркылуу 8151 мекендештердин кайрылуулары кабыл алынып, аларга тиешелүү консулдук укуктук жардамдар көрсөтүлгөн. Мындан тышкары жарандарды документтештирүү маселеси боюнча 39612 жаран телефон аркылуу укуктук консультация алышкан. Ал эми жеке кабыл алуу аркылуу 5500 жаранга консулдук укуктук жардам көрсөтүлгөн. Мындан тышкары жазуу түрүндө келип түшкөн 492 арыз каралып, алардын ичинен 409 арыз оң жагына чечилген. Консулдук кызмат адамдары тарабынан Россиянын ички иштер органдарына, ооруканаларга, моргторго, аэропортторго 240тан ашык консулдук чыгуулар уюштурулган. Кызматкерлердин түздөн түз көмөгү менен 116 жаран административдик жоопкерчиликтен, ал эми 10 мекендеш кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган. Эмгек акысын ала албай жаткан 15 жараныбыздын 918 000 рубль өлчөмүндө эмгек акысын өндүрүп, ошондой эле жарандардын 31 279 642 рубль өлчөмүндөгү компенсациясын алууга элчилик көмөктөшкөн. Баарыбызга белгилүү, бүгүнкү күндө Россияда акыркы жылдары миграциялык мыйзамдар катаалдашып жатат. Мындай катаалдашуу буга чейин тактап айтканда акыркы ондогон жылдары болгон эмес. Ошондон улам элчиликке кайрылгандардын саны өтө көп болуп, элчилик бүгүнкү күндө күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Буга чейин айтылгандай, Россиянын аймагында жүргөн жалпы эле чет өлкөлүктөргө, анын ичинен Кыргызстандын жарандарына өздөрүн мыйзамдаштырып алуу үчүн 2025-жылдын 30 апрелине чейин мүмкүнчүлүк берилген. Берилген мөөнөттө жарандарыбыз мыйзамдашып жетишпей жаткандыгынан улам, президентибиз Садыр Жапаровдун Россия тарапка кайрылуусунун негизинде документтерди мыйзамдаштырып алуу мөөнөтү ушул жылдын 10 сентябрине чейин узартылган. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, элчи Кубанычбек Боконтаев Россияда жүргөн мекендештерибизге бир катар кайрылууларды жасашып, элчилик тарабынан 2025-жылдын 10 сентябрине чейин укуктук статусту жөндөп алууга байланыштуу атайын чыгарылган маалыматтар, видеороликтер элчиликтин социалдык платформалары Facebook, YouTube, Instagram, Telegram аркылуу тартылып жатат. Мындан тышкары Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин кызматкерлери ар кандай кызмат алуу үчүн келген жарандарга, ошондой эле Россиянын аймактык миграция бөлүмдөрүнө барып, ал жерде турган жарандарыбызга жеринде көмөк көрсөтүп, жаңы мыйзамдар боюнча маалыматтык түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзүүдө.